Салам баарыңыздарга. Кирип келген быйылкы жаңы жылыңыздар менен 2026. Жана азыр Рамадан айы, баардыгы орозо кармап жатса керек. Көбүнчөсү ошо ким кармап жатса орозоңуздар кабыл болсун. Мен болсо бүгүн көчө күнү бул жака өзүбүздүн жаңы үйгө келип биринчи түнүмдү өткөрдүм. Ошо аябай башкача сезимдер болуп жатат. Көчө күнү душка түшүп, биринчи жолу душка түштүм да, иштеп атабы. А, Сезимдерим кандай болду биринчи жолу душка түшкөндө? Башка бирөөнүн үйүнө барып түшкөн башка, анан өзүмдүкүнө түшкөн башка да. Түшүп жатып, эң биринчи эле ишене албай жаттым. А, Чын эле мен өзүмдүн үйүмдө душка түшүп атамбы депчи. Түшүп жатып анан мага мындай жүрөгүмдүн түпкүрүндө Кудайыма болгон, жашоого болгон ыраазычылык пайда болду да. Аябай ыраазы болуп, ыйлагым келип, ушинтип жуундум да. Ыйлагым келип кетпеди. Муну менен мындай ички сезимдеримди айтып бере албайсың да. Азыркы этапта негизи мен видеону жаңы жылдан кийин тартышым керек болчу. Январдан баштап эле уже киргизип башташым керек болчу, бөлүккө бөлүп, бирок азыр ушул күнгө буйруптур. Бүгүн 21 февраль. Ошо бүгүн эмнеси болсо да тартып салайын деп атам. Кыскача видео. Бул видеодо мен үй кайсы компанияга салынды, бюджет жана ички бөлмөсү менен тааныштырам. Үй хай-тек түрүндө салынды. Обычно үйдүн мондай крышалары ушундай түрдө болот го, бизки мындай хай-тек түрүндө азыркы учурдун модасы экен. Эки этаж болгондо көрүнүшү башкача болмок. Азыр бизки бир этаждуу болгондуктан, бир кабаттуу болгондуктан көрүнүшү ушундай да. Сыртын болсо күн жылыганда жасайбыз деп пландап жатабыз. Ички жасалгасы болсо азыр бүтөйүн деп калды, Кудайым буюрса. Эшиктери дагы башка детальдары бар, бүтүрө турчу. Жалпы квадратурасы 64 метр квадрат. Кызыккандар үчүн 8ге 8. Азыр ички жасалгасын бөлмөлөр менен тааныштырып берейин, жүрүңүздөр. Бул киргенде эле кире бериш. Бул жак душ. Кирер. Душ, даараткана, кол жууган жер бүт бир жерде. Бул жак болсо зал, студийный зал ашканасы менен. Получается, бул жакта деген коноктосуп, эс алып, күнүмдүк турмушумду өткөзчү жай бул жакта эс алып. Бул болсо ашкана. Ашкана мен деген ошо берки үйүбүз деген мындай ашканабыз күңүртүрөөк да. Караңгы болгондуктан мен жарыкчылыкты жакшы көрчүмүн да. Өзүм мындай караңгы үйлөрдө, бөлмөлөрдө өзүмдү ыңгайсыз сезем. Ошондуктан мен бул үйдү мындай жарык болсун деп от пола до потолка эме кылгам, терезе кылдырткам. Бул жакта мына өзүңүздөр көрүп тургандай Айтар компаниясынан жасап беришти. Бул жак болсо именно жана идиш жууган жак, тамак жасай турган жак кылабызбы? Ушул именно ашкананы терезе кылгым келди да. Анткени обычно биз жумуш кылабыз, анан бирок мындай дубал болгондо мындай өзүңдү кысыласың да. Ошондуктан жок, терезе дедим да. Терезе. Азыр Pinterest'те баарын эле карасаңар, үйдүн дизайнын бүт эле ашкана жакта терезе бар. Анан азыркы учурда баардыгы эле терезе коюп калышкан да, в целом. Ошондуктан бизде да терезе бар. Ошо тамак жасай турган жерди ортого коелу деп жатам. Ушул жака ортого коелу деп, бирок пландар өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени вытяжка деген бар. Вытяжканы кандай кылып чыгарат, ошол ойлондуруп жатат да. Бул жактагы ашкананын жасалгасын кийинки видеолордо көрсөтөм. Да, эмнени айтпай калдым. Жүрүңүздөр бул жака. Бул апамдын бөлмөсү. Апамдын өзүчө бөлмөсү кылдык.
мен приблизительно билем, мондай үй салабыз, бул жак кухня, бул жак эме депчи. Ошентип эле салынып калды да. Проекти деген менин классташымдын байкеси архитектор, ошол чийдирип терезелердин размерлерин чыгарып ошентип чыгарып берди. Андай 3D дизайны менен проект болгон жок да. Үйдүн ички проектисин такыр башкача болчу мен келгенде. Мага өзүнчө комната, апама өзүнчө комната, ашканабыз кичинекей, бир башкача бир проект болчу да. Мен туруп жок, люди, так не пойдет, давайте все исправим дедим да. Өзүнүн эс алчу жайы болуусун кааладым да. Ошондуктан апа, сизге өзүнчө бөлмө кылалы, мен болсо бул жака келип кетип да жашай берем, боло берет, мен кийин өзүмө да үй салып алам буюрса депчи. Өзүнүн биякта жата турган жайы болот. Бул жакта буюрса гардероб жасап беребиз. Полка атайын китептерине, апам китеп жазат. Бул жака сыналгы телевизор. Ошо сыналгы көрүп, өзүнүн күнүмдүк эмелерин эсте калар күндөрүн өткөрсүн депчи. Ошо буюрса үй ушул этапка келдик, пока эшиктери салына элек. Эшиктерин жакын арада бул жакты раздвижной кылып алып атабыз, мындай жылдырма. Анткени мындай кылып ачканда бияк жабылып калат экен да, биякта болсо биз дагы кичине мейкиндик калгандыктан бул жакта да бир нерсе кылып алып атабыз да. Может, мен кичинекей гардеробный кылып алам. Күзгү туруп калат балким, же болбосо журкандарды эметебиз да. Бирок гардеробный эле кыламынбы деп ойлоп атам да. Ошондой. Компаниянын атын айтайын. Бул биздин үйдүн салган компания аты Зохан Гарант компаниясы. Буга чейинки видеолордо мен Швейцариядан келген деп, салуу методун Швейцариядан келген деп айтып турмун. Туура эмес маалымат. Швейцариядан эмес, Италиядан келиптир. Азыр айтам, канчанчы жылдары 1981 жылы баракчасын ачып карап кичине маалымат алдым. 1981 жылы Анджелес Кандираччи деген инсан, инженер экен, машина жасачу экен. Кийинчерээк ушул үйдү салуу методун ойлоп тапкан экен да. Анджелес Кандираччи деп Google'дан тапкан жокмун ал киши тууралуу. Ошо 1995-жылы эме деген Эмедуе деген аталышта ошо курулуш компаниясын ачып, менин түшүнүгүм боюнча, анан үйдү ошол методдо салууну башташкан. Азыр болсо 50дөн ашык жерлерде ушундай методдо үй салынат экен. 50дөн ашык өлкөлөрдө дейт. Өлкөлөрдө колдонулат экен. Бизге Кыргызстанга 2022-жылы келиптир, август айларында. Ошо биздеги курулушчуларды үйрөтүп, теория, практика жагынан үйрөтүлүп, аны эң алгачкы сыноо катары өзүлөрүнүн үйүн салуудан башташыптыр да. Анан кийин кардарлардыкын. Негизгиси бул компаниянын эмеси, өкмөт биздин жогорку жактардан эме бар экен, салууга болот, зыяны жок, баардык жагынан жооп берет деп лицензия, справкалары, керектүү документтери бар экен бул компаниянынчы. Бул үй салуунун негизги артыкчылыктары эң биринчи бул 9 балл жер титирөөгө туруштук берет экен. Көмүр, газ 6 эсе эконом болот. Жайкысын салкын, кышкысын жылуу. Бул деген жылуулатууга жана муздатууга ашыкча чыгымды азайтат. Шумоизоляция дейт. Чычкан кире албайт. Өрт коопсуздугу 7-5 сантиметр бетондон өтүшү мүмкүн эмес дейт. Үйдүн салынышы өтө тез бүтөт дейт. Обделкага даяр болуп бүтөт дейт. Материалдар экологиялык ден соолукка зыян келтирбейт деген сертификаты бар.
мамлекеттик тарабынан колдоого алынган тагыраагы лицензиясы бар деп мен маалымат алып жазыптырмын. Үй канчага бүттү? Үй канчага бүттү деп сурагандар үчүн үй деген жалпы 16.646.000 долларга бүттү. Метр квадраты $250 деп эсептелиптир. Ошондо сомго айлантканда 1.459.154.000 сомду камтыйт. Ошол учурда бизде $87.70 болчу. Ушул крышага чейин ошол баага бүттү. Отделка, терезе, эшик койдурган жагын биз өзүбүз салдырдык. Эң башынан айта кетсем, ал маалыматка чейин биз үйдү жарымын сатабыз деп ойлогон эмеспиз. Бизде көлдө жерибиз бар болчу, чакан. Ошону сатып, анан отделкага чейинкисин салып көрөлү өзүбүз. Ошентип баштап көрөлү дегенбиз. Эмнегедир ал жерибизди сатып алган жокпуз. Анан биздин ошо 2 соттук жерибизди саткан туурараак болду да. Анткени бул жактын жерин дароо алышат. Анан тиги көлдүкүн болсо бака алган киши чыкчакты көп убакыт өтүп кетет да. Анан ушунусу ыңгайлуу болду. Буга чейин, бул компанияга салдырганга чейин биз Элдар Мураков деген биздин Кыргызстанда архитектор бар. Ошол инсандын жардамчылары менен барып сүйлөшкөнбүз, менеджерлери менен сүйлөшүүлөр болуп, болжол менен ушунча бюджет акча кетет деп ошо менен жүргөнбүз да. Анан ошо менен эле биргеликте биз азыркы үй салган компанияга туш болуп калып, бирок аны биз мындай ага салдырабыз деп эметкен эмеспиз. Просто заметкага алып койгонбуз да, жакшы экен, мындай жер титирөөгө чыдаган жакшы там экен, бирок көрүш керек экен деп мынтип эле заметка алып койгонбуз да. Бирок мен оюмда ойлогон эмесмин ушул компанияга салдырып калабыз депчи. Биздин үй башында тартылган видеолорду көрсөңүздөр, классикалык түрдө салынган үйлөрдөн эмес, кирпичтен салынган эмес, токмодон салынган эмес, дагы силер өзүңөр көрүп билип жүргөн материалдардан салынган үйдөн эмес. Бизге бул жаңы келген методдон салынган үй. Просто апам деген бул компанияны мен азыр түшүнүп атам эмнеге тандаганынчы. Эң корккон страх деп коет го, страхтан улам тандаганын мен азыр түшүндүм да. Ал деген под ключ бүтүрбөйт экенин дагы эске албаптыр. Только ошол мисалы жерге титирегенге туруктуу 9 баллга чейин. Андан кийин кышта жылуу, жайда салкын деген ушу эки сөз менен эле, эки ключевой сөз менен эле ар жагы под ключ бүтүрүп береби аны эске албай эле мындай тандаганын эми түшүнүп атам да. Апам ошо жер титирегенден коркот. Ошон үчүн этаж үйлөргө барбайт да. Анан жайкысын мындай муздак, анан кышкысын жылуу деп атпайбы? Биздин тиги жашаган үйүбүз ошо жайкысын аябай ысык, сокмо үй болгону менен да жайкысын аябай ысык болчу. Анан кышкысын суук эле да, канча от жакпасак деле суук болчу. Ошо анын ошо коркуу сезими да, ошо ойлондурган эмеси ушул үй аркылуу ушул үйдөн ошондой кандай десем, ушул үйдөн ушу жайкысын кыйналбай, муздакта, мындай салкын жерде кышкысын жылуу болот турбайбы, анан жер титирөөгө туруктуу болот турбайбы деп ошон үчүн тандаган болуш керек деп ойлоп атам да. Видеомду аягына чейин тартып монтаждаганга жетишкенге аракет кылайын дегем, бирок кеч кирип кетти. Кеч кирип кетсе дагы азыр монтажымды толуктап туруп киргизгенге аракет кылам. Бүгүн эми гана тартып баштаары менен апам келип өзүнүн жумушун айта баштады. Анан жеңемдер келип бизге люстра белек кылып кетишти ашканага жана эс алчу жайга. Анан апам жаткан жака.
Ошо белек кылып кетишти, өзүмдүн бөбөгүм келип короолорду тазалап жардам берип кетишти. Туугандардын жардамы, колдон буттан алып турганы эмнеге жетсин. Алардын колдоосу турганда биз бактылуубуз де. Мен эмнени байкап атам азыр, көкүрөгүм атышып атат. Көкүрөгүм көчөдө ой түндө уктадым, анан азыр видео монтаждап жатып, кадимкидей тамагым, көкүрөгүм атышып атат да. Могу красканын жыытынанбы же буга чейинки жасалган, шыбалган материалдарданбы билбейм. Ушинтип атат да, анан бүгүн эме кылдык. Вентиляция десе жанагындай үйгө коюп койгон вентиляция эмес, жылытып ысыткан, муздаткан жок, жана дубалды тешип туруп, бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө абанын циркуляциясы алмашып тургандай кылып. Бул жакта сырды тандап жатканда, обделканы жасап жаткан байке айткан да, мындай дышащий, дем алган сыр менен эле сырдабайлыбы депчи. Эгерде кымбат сыр ала турган болсоң, дем албай калат дубалдар депчи. Анан кайра мен сыр тандап жүргөндө консультация алдым, эжеден аябай сонун консультация берди. Ал эже айтат да, усталар антип айта беришет, сыр деген на водной основе депчи. Ал дем алат, андан камсанабаңыздар депчи. Азыр дубалдар сырды алгандан кийин жарылып кеткен кээ бир жерлери. Күн жылгандан кийин эметиш керек болот да, кайра сырдап ордуна келтириш керек болот. Кээ бир жерлери көгөрүп кеткен, кургабай калган жерлери бар да. Ошондой аз кичине көйгөйлөр болуп атат. Биз мурда кийин үй салып көрбөгөндөн кийин кайдан, тем более бизде проект жок салындыда. Биздин эң классика жанра кылба деген нерсени билип туруп кылбайбыз го, мындайча айтканда. Бардык эле өзүнүн жумушун билген адамдар, дизайнерлер, архитекторлор айтат да, үйүңөрдү салып жатканда сөзсүз түрдө дизайнга кайрылгыла депчи. Кайсы жерде кайсы точко турат, ошолорду жасагыла, акчаңарды аябагыла депчи. Биз деген ошо ката кылдык. Классика жанра деп атканым ошо да. Билип туруп ошол нерсени кылабыз да. Акчабызды аябайбыз деп, мына биз дагы ошондой. Азыр көбүнчө точкалар кайсы жерде каяка турат, кухонный гарнитура каяка турат, кандай сыр колдонобуз, көбүнчө мындай наугад эле, эме приблизительно элестетип эле чийгенбиз деп атпаймынбы. Ошондой болду да. Колуңардан келсе, үй сала турган болсоңор, эч качан дизайнга акчаңарды аябагыла. Дизайнерлердин дагы өзүлөрүнүн жумушун билгени да болот, билбегени да болот. Ошо тандаган эмени, кимге кайрылышты да билиш керек да. Аябай жаман экен, дизайн жок, кеңешчиң жок болгону аябай жаман экен. Дубалдар азыр кимдин күнөөлөрүңдү билбейсиң да, мисалы үчүн. Просто анда күлүп эле калып калат экенсиң. Эле жок депчи. Ошон үчүн азыр вентиляция коюп көрөбүз. Эртең келип коюшат, анан дагы бир сыйра күн жылганда сырдап көрөбүз. Эгерде дагы жарыла турган болсо, анда билбейм. Бул видеодо мен эч качан салып жаткан компанияны эч качан мактабайм. Мен салып жатканда эле айткам, мен жөн эле процессти, чын эле мен үчүн бул тааныш эмес материалдагы үй болуп атпайбы? И көбүнчө материал сатып алып барганда дагы кандай үй силерге кандай эмеде салынган деп сурашат. Анан ушундай үй деп түшүндүрүп айтсаң, ушундай да үй барбы деп таң калып, көбүнчөсү билбейт экен да. Анан
мындай ошон үчүн мен эчтеке деп мактай албайм. Бака жашап көрмөйүнчө. Жашап ы, ар жак бер жактарын көрүп, эметип көрүп анан айтам да, ушундай үй салдырсаңар болот чын эле депчи. Ан ага чейин мен эчтеке деп айта албайм. Ошону айтып коеюн негизгиси. Көкүрөгүм тим эле атышып атат. Форточкаларды ачып койгом. Форточкаларды ачсам деле ушинтип атышып атат. Дагы айтпай калган сөздөрүм болсо, дагы кийинки видеолордо кененирээк айтып берем. Кайсы компанияга салганымды айттым, бюджет и кайсы этапка чейин бүткөнүн. Кийинкилеринде ошо этап менен көрсөтүп берем буюрса. Көрүшкөнчө.